Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Алла Таала туткан оразаларыбызды Кудай Таала кабыл кылган болсун. Өткөндө бир жамааттан мага суроо берип калды. Бир дамылла Рамазанда жармаза айткан булбойт, бидиат деген бир сөздөрдү айтты дейт. Анан мен эми оюмду фикирими айтып көрөйүн. Бул оюмду кошуп берейин. Ошо дамылалар, бул жамаат, кыргыз калкы, мына дамылалар көпчүлүк жамаат албетте ушу биз бар жогубуз жарамазан айтып эле чоңойгонбуз да, туурабы? Жарамазандын терминдеринде ошо Ассаламу алейкум жарамазан, жарамазан айтып келдим эшигиңизге, ак кочкордой өлбөсүн бешигиңизге. Бул ораза жаныбар кайдан келген? Меккетиле Мадина жайдан келген. Ырыскысын койнуна ката келген деп келет да, өтө мындай бир адыр тоолордон айгыр минип келдик, айгыр өзүн тарта албай ушулуйга туш келдик дейт. Өтө бир жакшы да, жакшы ырлар менен коштолот. Мунун эмнеси жаман, урматтуу жамаат? Рамазан дегени, Рамазан келди дегени сөз, урматтуу жамаат. Ошо пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда, алтын замандарда, Мадина айы мунавварада, ошол Шабан айында, Шабан айынын акырында Рамазанга кирип келер күндөрү, ошо жаш балдар ошо Мадина мунавваранын бийик Ухуд одан да бийик тоолорго чыгып алышып, Рамазан айды күтүшөт экен. Көрүнүшү менен эми азыр ошол замандарда эми интернет, телефон жок. Келип сүйүнчүрөп келүү, Рамазан айтып келүү. Рамазан дегени Рамазан айы келди деп ошол Рамазанды куттуктап келишилик. Жаш балдар ушунчалык алыгы тушоо кесини билесиңер, тушоо кесиде чуркап келгенде биринчи келген адамга сыйлык ушу жаш бала утуп келгенге бергендей эле ошо балдар өзүн тайгандай суутуп өзүн ушундай кылышып анан тоолорго чыгып алып күтүшөт экен, саргайып күтүшөт экен. Анан биринчи көргөн адамдар көрүп алышып анан мен көрдүм Рамазанды, мен көрдүм Рамазан айды деп шунчалык чуркашат экен, чуркап отуруп анан кийин ошо кутман сахабаларыбыздын энелери, кутман сахаба энелерибиз ошо биринчи келгенге, экинчи келгенге ошондо билерзиктерин чечип берип, аны билерзик бир жыл ошо күтүп сандыгында сактап, бокчосунда сактап, анан биринчи келген балага билерзигин берип, экинчиге мындай берип, биринчи берген адамга, балага сыйлыкты көбүрөөк берип, анан кийин калбаларды берип, ушундай ширин тамактарды берип, ушунчалык бул сүйүнчүлөйт экен да, ушунчалык сүйүнчүлөйт экен, балдар курсан болот экен. Мана ошо Рамазан да, урматтуу, ошо Рамазан мына. Балдар айтып келип атат, жаш балдарыбыз. Биз деле айтып чоңойгонбуз. Айтып келип атат. Ана ошого бир кантка, бир шириндик беребиз, белек-бечиктерди беребиз, акчалай пул беребиз. Мана ошо Албатта өткөндө бир кафеде бирөөлөр озачар кылып, ошого отурсак, бир белгилүү инсан биз менен ошо озачар болуп калды. Анан кыз комуз менен белгилүү багы төкмакындар кошо комуз менен Рамазан айтып келишти. Биз термиздер окумуш да багы. Бул Мадина ораза, бул ораза жаныбар кайдан келген? Меккетиле Мадина жайдан келген деп атат. Өтө сонун, өтө мындай бир комуз менен шаңдуу болот экен да. Байкебиз анан ошого акчалай пул берди. Пул берди, сүйүнүп дагы бата берди, бата берген дагы берди. Курсан болду отурганда бар жок. Мунун эмнеси жаман экен, урматтуу жамаат. Ошон үчүн эми Рамазан айткан балдарды тыйбайлы, кайра үйрөтөйлү. Бар жогу Рамазан айтып жүрүп анан ораза тутканбыз да, туурабы? Рамазан айтып кичине түшкө чейин тамак жеп, ошо таттууларды жеп алып, эртеси дагы тутуп, ушинтип үйрөткөнбүз да. Ушинтип үйрөткөнбүз. Ошон үчүн эми балдарды үйрөтүү, жаш балдар эч качан тыйбайлы. Чоң балдар болсо айтса деле айта берсин. Анан Рамазанда алыңдай кылып гитаранын коштоосунда окмуш кылып алыңдай бир мындай бир арам аралаштырбашыбыз керек да муну. Жөн эле түз комуз менен башкасы менен айта берсе, албетте ошо эл дагы колдосо керек. Мен оюму гана айттым, урматтуу жамаат. Ошол Рамазан айткандарды кайтарбайлы, келсе баягы тыйын белектерди берейли, сыйлыктарды берейли, анын дубасын алайлы иншалла. Анан бирок антивирус дегенде алардын бир Рамазанчылардын бир тескери бир дубасы бар, билесиңерби? Укмуш бала коркунучтуу дубаларда. Ошол супараңы ит жаласын, пит жаласын, итке минип кал деген бир каргыштар бар. Кудай сактасын ошондой каргыштардан алып калбайлы, урматтуу. Рамазан айында
Keyde mına şu şaharlarda başkalarda lölölüge de pul berip atpayız. Belekler berip atat, pul berip atabız. Al lölüge bergenden göre şu Ramazançılarga bergenimiz miň ese soğuk güçlüýärek. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekat. Allahu a'lam bis-savab. Assalamu aleykum.